Манас районунун тургуну Кулмат Дөөлетов 30 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Дыйкан быйыл 2 гектар айдоо талаасына жүгөрүдөн чыкты тоют өстүргөн. Айтымында суга суусу жетиштүү болгондуктан түшүмдүүлүк дагы жогору. Беден жери согуштурабыздан ол жерде 8 гектар жерибиз бар. 2 гектарын беден бузуп жүгөрү кылдык. Жүгөрү өткөрүскө 2-жыл быйыл. Былтыр 1 гектар айдаганбыз. Анан быйыл 2 которуп атабыз. 2-жыл. Чөп караганда оны жакшы экен. Суу жакшы эле, суу капканасында суу жакшы эле, түшүмдү абдан жакшы эле береке. Даже өтүп туруп атат. Жүгөрү биз дагы көбөйтсөк бүтүп атабыз эндиги жылы. Мал кара малга абдан жакшы. Үстү-үстөгү жылы Манас районунда 11300 гектар айдоо талааларга кылкандуу дан эгиндери жана башка өсүмдүктөрдүн уруктары эгилген. Анын ичинен чыкты тоют 2557 гектар аянтты ээлейт. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы жүгөрү 500 гектарга көбүрөөк айдалды. Себеби дегенде былтыр чыкты тоютту 8000 тонна даярдаганбыз район боюнча. Быйыл ушу 12000 тоннага пландаштырып атат да. Ушундай болобу деп. Анан түшүмдүүлүк азыр орточо эсеп менен уже 400-450 центнерден айланып атыр да. О чыкты тоют деген масса көп болот да. 1 гектар бед айдаганда бир 15 тонна тоют алса, жүгөр айдаса 40 тонна. Чыкты тоют камдып алса, 1 жылдык тоют 1 гектар 1-2 үйдү мындай эле багат да. Жүгөрү чыктуу тоюту беде жана башка чөптөргө салыштырмалуу дыйкандар үчүн ыңгайлуу, ал эми мал жандык үчүн тоюмдуу дешет жер иштеткендер. Буга байланыштуу район дыйкандарынын басымдуу бөлүгү жүгөрү өстүрүүгө өтүшүүдө. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Манас району.